Азыр мына кече телетаймаштарды көрдүңүздөр, чындыгын айтканда мен ушул мамлекеттин жараны катары, кайдыгер эмес азамат катарында карап отуруп кээ бир жерлеринде уялдым. Бизди студенттер карап отурат. Бизди мектептин мугалимдери карап отурат. Мектептин окуучулары карап отурат. Сен тийиштиң, мен да тийишем. Сен айтпасаң, мен да айтпайт элем. Ушул кишилерге тагдырды тапшырган атабыз, байланайындар. Сен айтпаганда мен дагы сеникин айтпайт элем. Мына балдар бар да азыр. Бирөө нан көтөрүп чыгат, бирөө алма көтөрүп чыгат үйүнөн. Кечинде ойнап атат. Нандан бөлүшпөйсүң десе, сен алмадан бөлүш дейт. Ошондой эле сөз болду да кечеки таймаш. Андан көрө башка нерсени айтышыбыз керек эле биз. Андай деңгээлге түшпөшүбүз керек эле. Билбейм, 12-синде Кудай буйрса мен чыгам эми. Мен азыртан баштап бардык талапкерлерге айтам. Мамлекетти башкарууда көз карашың кандай ушуну айт. Эмне жеп, эмне ичип алганыңды билем мен. Мен көчтү кайда алып барышты билем. Ал көч менин көчүм болот, бирөөнүн көчүн улантпайм мен. Ал көч мына улуу инсандар жолунда деп атат. Ал көч Разаковдун көчү болот. Ал көч Жусуп Абдрахмановдун көчү болот. Ал көч Абсамат Масалиевдин көчү болот. Ал көч Нухра кыргыздын көчү болот. Ал көч Имандын көчү болот. Ал көч Авирлүктүдүн көчү болот. Мен башка көчтү каалабайм мен. Мынандай болуп, элден жерден куулуп, бир канча азаматтар адилетсиз чет жактарда жүргөндүгү, бир канча азаматтар адилетсиз түрмөдө жаткан көч токтойт. Биринчи буйругум менен адилетсиз камалгандардын бардыгы боштондукка чыгат. Кыргызстанда тартип орнойт. Кыргызстандан башка жакка качып жүргөндөр Кыргызстанга келет. Эки күрөк салса дагы ушул жерге салат. 2 сом тапса дагы Кыргызстанга салат. 2 ооз сүйлөсө дагы ушул жерде сүйлөй турган болот. Өз элинен безип, өз элин көрө албай жүргөн биздин азаматтардын бардыгы Кудай кааласа тишинин кирин соруп, атасына 6000, энесине 2000 рубль жиберип, боздоп жүргөн кыргыздын баары келет иншалла ушул жерге. Мен муну көчтү каалайм мен. Мен урдум. Мен каматам, мен уурдадым, мен алып алдым деген көч токтойт. Кудай кааласа ишенип коюңуздар. Менин жолум бирөө гана. Бул адилеттүүлүктүн, чындыктын, майтарылбас чындыктын жолу. Мен жалгыз калганмын саясатта. Аны мына Өмүрбек Чиркешев айттылы. Көгөрүп жалгыз калдыңыз. Элдин баары макул болду биз менен. Сиз көгөрүп туруп атасыз деп айттылы. Мен көгөрүп турсам дагы 6 жыл чыдадым. Мына башта 40 жылда дечиле. Азыр 6 жылда турмуш көрсөттү. Чындык Мадумаров тарапта экендигин. Көпчүлүк турган жер, же көпчүлүк колдогон жердин баарында чындык боло бербейт, урматтуу бабалар. Мен дайым мисал келтирип айтам. Эчен не деген пайгамбарлардын баары жалгыз өткөн. Не деген азаматтардын баары жалгыз кеткен. Эч кимиси бир жакшы сөз уккан эмес. Эмнеге? Себеп чындык ушундай эч кимге жакпайт. Керекпи? Балаңа да жакпайт, атаңа да жакпайт, досуңа да жакпайт. Бул оор чындыкты көтөрүп жүрүш. Бул азап чындыкты көтөрүп жүрүш. Чачыңыз неге агарып кетти дейт. Жылгагандан агарды. Неден агарат? Ушул жөнөкөй нерсени түшүнбөгөндү карап отуруп ошого кыйналганыңдан агарат. Неге агарат? Биз башка мамлекеттерде боло албай атканыбызга агарат. Неге агарат? Мына Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн биздин азамат жигиттер менен кыздар менен мен барып жолугушуп көрүп келдим ошолор менен. Ошолор зар какшап атат, ыйлап атат кээлери. Канча балдар төрөлүп көчөгөр кытылып атат. Канча кыздарыбыз бөтөндөрдүн этегин кармап алып ыйлаган бойдон кетип бартасыздар. Канчаларыбыз бөтөн жерде кул болуп жүрөт, канчаларыбыз. Дагы канчага чейин уланат бул. Биз бул жерде алган 2000 сом менен ошолордун тагдырын чаппайлы айланайындар.
Men 5000 сомду эсептеп көрдüm 5 жылга 92 тыйындан туура келеткен күнүнө. Bir kukurt da gelbeyt eken. Mana bizdin bağımız uşul eken. Hazır köpçülüğü nasi alıp oturat. 2000'den bergen 3000'in 15'inde alabız dep. Tuura? Var mı algandar şu yerde? Algandar başka jaka jıyınga ketip barатат hazır. Bir yerde bayakı men aytkan жүрөгү tazalar turat. Mana Nokattagı okuyana karаңыз. Nokattagı okuyana karаңыздар. Bir talapker gelet eken dep, büt bарын stadionga girgizip, sırtынан zым menen baylap koyuptur. Gördüңүздөр, bardыңыздар. İnternette, WhatsApp'ta. Öz eline jasagan sый урмат ушул bu. Балдар ызылдап ыйлап атат, суу сап атат, суу сурап атат. Ачпай көгөрүп акимдин орун басары Нокатта отурат ушу. Көк жарда. Ушул бу урмат. Mana özgöndө караңыздар. 6000 окуучу окубай урматтуу келет экен деп. Ошол урматтуу ушул жерде 5 жыл отурду. 5 тыйындык маселе чечтиби? 26 жылдын ичинде Кыргызстанда не деген окуя болду? Ошол азамат bir 6 ооз сөз айтканга жарадыбы? Кайдан чыкты? Кайдан бышып жетилип келди? Биз кыргыздар эмнеге башка мамлекеттерде жетекчи шайлай албай атабыз? Себеп алардын жетекчилери çalınıp, жыгылып, кайра туруп, бышып, күйүп, тоңуп, анан чыгып атат. Биздикилер жалаң парниктин астынан чыгып келип атат, соксойуп. Аскар Акаевич парашют менен түштүлөр. Өз айткан мен эмес. Курманбек Салиевич чай ичип отурса эле көтөрүп алып келип отургузуп койгон экен. Өз айткан мен эмес. Андан кийин Отунбаева жалаң жигиттер bir сөзгө келе албай сиз болуп бериңиз деп кыйнап отургузуп койгон экен. Анан бу киши революцияны ким жасайт, кимде тыйым бар десе эч кимде болбой калып, менде бар деген үчүн муну алып келип отургузуп койгон экен. Азыр кысы баратат, мен барбайм десем, досум болбой алып келип отургузду дегени. Биз качан жыгылып, мүдүрүлүп, кулап, ыйлап, туруп, сооронуп, күлүп, кайра ыйлап, отко бышып, какталып, музга тоңгон bir азаматты качан тандаган үйрөнөбүз? Өз пикириң болбосо, өз сөзүң болбосо, эки ооз сөздү кураштырып сүйлөй албасаң, сен кантип жетекчиликке баратасың? Айтчы. Тиги киши айтпадыбы? Бул дейт өзүнүн кылган ишин да жакшылап айтып бере албайт деп. Айтып бере албаса, эртең Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Кытай менен кантип сүйлөшөт? Көрүп атабыз азыркынын сүйлөшкөнүн. Мына Өзбекстанга мыкты жигит келди деп атасыздар. Бизде жокпу мыктылар? Россияда мыкты азамат башкарып атат дейсиздер. Бизде жокпу мыктылар? Көтөрө албай атабыз ошолорду. Неге? Себеп алардын баякы сиздерди кызыктыра турган акча жок. Иман бар, акча жок.